Бул узундугу 100 метр келген Кыргыздын улуттук шырдагы атайын дүйнөлүк Гиннес рекорддор китебине катталуу үчүн Нарын облусунун ууз айымдары тарабынан жасалып жатат. Кочкор айылынын тургуну Садыгүл Садыкова бир нече жылдан бери кол өнөрчүлүк менен алектенет. Азыркы учурда ардактуу эс алуудагы мугалим шырдак жасап, аны сатуу менен чакан бизнес баштап алган. Шырдак жасоо менен катар аны мында мунга өткөрүү, улуттук шырдакты дүйнөгө таанытуу максатын көздөйт. Мен шырдак жасоону бала кезимден эле чоң апамдан, анан өзүмдүн апамдан алар менен кошо жасашып, кошо кармашып жүрүп анан үйрөнгөм да. 95-90 жылдардан кийин 95 жылдарга чейин бир союз тарап, элдердин баары жумушсуз калып, иштеп аткандар керек болсо айлыктары жетпей, айлык албай калган мезгилдерде бизде Кочкорго КШАП, Кыргыз-Швейцарский агропроект келген да. Ошондо эң биринчилерден болуп, ушул туризмди биз 2 мугалим экөөбүз баштаганбыз. Анан мына базар экономикасы келгенден кийин анан ошо келип атабыз. Мына өзүңөрдүн жасаган иштериңер бар экен. Кол өнөрчүлүк деген байыртадан келаткан кол өнөрчүлүгүңөр бар экен. Ушуну силер тоскондо туристтерге сатууну үйрөнгүлө деген. Мына сатуу ушундан башталып калган. Базарды кантип өнүктүрүү боюнча билимдерди алдым да кошумча. Ошонун аркасы менен жанагындай түрдүү ар тармактан сатканга өтүп баштадым да. Айтып атпаймынбы, интернет аркылуу, үйдөн, тааныштар аркылуу бири-бирин угуп деле кайра келишет. Көпчүлүк учурда азыр интернет менен болуп калбадыбы? Ошол соц тармактар аркылуу сатам көпчүлүк учурда. Дүкөн аркылуу сатам. Ишкер айым ушул тапта шырдактарды жасап сатууда айылдаш кыз келиндерди иш менен камсыз кылган. Азыр эми чебер айымдар тыным албай 100 метрлик шырдак жасап жаткан учуру. Гиннеске кирүү идеясы мен жана пик каракол окуусуна катышып калып, ушундан дагы сабактарды өттү да. Ошо жерде Сара айым деген эң жакшы мага багыттарды берди. Ошо сиздин колуңуздан ушунча жыл тажрыйбаңыз бар экен, колуңуздан келет экен, бир чоң иш жасасаңыз болот экен деди да. Гиннеске кирүү талаптары деген биринчи бул каттоодон өтүш керек экен. Каттоодон өткөндөн кийин 3 ай убакыт берет экен. 3 айдын ичинде биз ушуну бүтүп туруп комиссияга көрсөтүшүбүз керек да. Комиссия келет экен. Фестиваль эң чоң факты, анткени бул фестивалда тартылганда бүт бардык жакка тарады да. Анан ошолор бир факт болот экен, ошону далилдөөлөр болуш керек экен. Ошондон бери 1 ай өттү, биз эми дагы 2 айдын ичинде биз толук сапаттуу, толук 100 метр шырдакты дайындап рекорддор китебинин негизинин алдында турабыз. Бул шырдактуу даярдоого Нарын областы боюнча 70тен ашуун ууз аялдар катышып жатат. Карманыбыз айрымдарынын жеринен көзөмөлдөп, алыскы айылдардагы чебер аялдар менен тынбай онлайн байланышта. Жакында эле алардын баары Соңкөл жайлоосунда шырдак фестивалын өткөрүп келишти. Ууз айымдарды мен көпчүлүгүн буга чейин эле таанычымын да. Чогуу иштешип жүргөм. Анан жанагы шырдакты сатып атпайбызбы? Ошого мисалы мен жалгыз эле өзүм жасабайм да. Ошол көптөгөн аялдарды иш менен камсыз кылып, иш берип жүргөм да буга чейин. Дагы бир Курак деген форум бар болчу. Эмнегедир кандайдыр Кудайдын буйругу менен Курак форумуна мени чакырып атайын алып барышты. Анан ошол жерден бүт область боюнча райондун аялдары чогулуп, ошол жерде отурушуптур. Анан ошол жерден айттым. Мен ушундай чоң Гиннеске киргизизе турган шырдак жасап башталып атат. Кана бардык райондорду катышасыңарбы, кимдер катышат десем эле, Нарын району ошол жерден чыкты, Ат баш райондук аялдар чыкты, Актала чыкты. Эмгекке бааланган тариф бар. Жүрмөккө кандай болуш керек, шырыкка кандай болуш керек, өзүнүн атайын стандарт тарифи иштеп чыкканбыз. Ошону жылда бир чогулуш жасап, аялдар чогулуш жасап, ошону бекитебиз. Ошол боюнча төлөндү да. Анан айрымдардыкы өзүнүн менчиги катары болуп кетти. Өзүнө калды да. Эгер ошол шырдак ошол жерде сатылып кетсе, өзүнүн акчасы өзүнө калат да. Ошондой максатта сүйлөшүлгөн. 100 метр шырдак жасаш үчүн 1200 килограмм жүн, 150 метр квадрат ак боз кийиз, 150 метр квадрат кара кийиз, 15672 метр жээк, 10800 метр шырык чип, 5400 метр жөрмөк чип, 67 киши ууз иштеди. Садыгүл Садыкованын айтымында шырдак жасоонун ыкмасын көпчүлүк биле бербейт. Анын ар бир бөлүгү кылдаттык менен жасалып, сапаттуу болуш керек. Садыгүл айтып калды. Же ушундай Гиннес рекорд китебине кирүүгө идея кылып атам. Ушуга кирбейсизби? Айылдан кыз келиндер болсо эчтип келип жасабайсызбы деп. Киреше булагы мисалы
өзүбүзгө деле бала бакырабызга деле баягы убагында керегибизге жарап атат. Жакшы эле өзүбүз деле жасап, эгерде мындан артык деле мындан дагы болсо жасап бергенге кудуретибиз жетет. Бир 46-45 метр дейин бүтүрөбүз. Бул ушул убакта бир 30 метрден бүтүп калды. Бул эми оор эле, чындыгы ийнелеп жасаган иш кыйын эле. Бул бир көздү шырыш үчүн бир күн керек. А биз ошо тездик менен ошо экөө жардам берген менен биз алдыда кетип баратабыз да, буюрса. Жакшы, сапаттуу да жасап атабыз. Ошо ойларды болсо оюп берем. Кайра өсүм жөрмөйм, кайра булар дагы шырыйт, иши кылып. Ынтымактуу бир группабыз да, мындайча айтканда. Гиннес китебине кирүү бир топ иш аракетти талап кылат. Саадагүл айымдын мындай иш аракетин баалагандар, кызыккандар көп. Алар мындай иштин аткарылышына көмөк көрсөтүшүп, колдоп келишет. Анткени бул көлөмү боюнча биринчи жолу Гиннес китебине кирип жаткан кыргыздын улуттук шырдагы болмокчу. Ал эми Гиннес рекорддор китеби адамдардын жана жаныбарлардын рекорддук жетишкендиктери, уникалдуу жаратылыш кубулуштары, шоу-бизнес, медиа жана маданияттын көрүнүктүү жетишкендиктери жөнүндө маалыматтарды камтып жана ачып берүүчү дүйнөдөгү жылдык каталог.